Таң шола берүүсүнүн эң кызыктуу бөлүгү мастер-класска дагы убакыт келип жетти. Ал эми бүгүн бизде конокто өз ишин мыкты билген адис ашпозчу Устаев Бексултан. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы маанай. Бүгүн эмнени жасап көрсөтөсүз? Эмне менен таң калтырасыз телекөрүүчүлөрдү? Бүгүн биз жасайбыз грибной суп жана өрдөктүн этинен. Экинчи тамак болуп Экинчи тамак өрдөктүн этинен. Жакшы, анда мен азыр кийип алайын аягына чейин. А сиз болсо ошол эле учурда эмнелер керектелет? Ошол тууралуу айта кетсеңиз, Биринчи биздин тамакка, грибной супка керектелүүчү шампиньон атындагы козгарын жана вишенка атындагы козгарын жана сливки керектелет бизге. Жакшы, анда биз жасап баштай берели, а мен сизге болсо көмөктөшөйүн, Эмне кыла берейин мен? Силер биринчи козгарындарды тура берсеңиз болот. Ооба, ошентейин. Ал ошол эле учурда мен сизге суроолорду берип турайын, Бычак дагы берип койсоңуз. Козгарынды дагы өзгөчө бир ыкма менен туураш керек. Өзгөчө ыкма менен. Ошону көрсөтүп койсоңуз. Эки бөлөбүз шампиньонду. Анан жаткызып алып турайбыз. Жалпак. Анан Бексултан айтсаңыз, алгач ошо ашпозчу болом деп эмнеден улам чечкенсиз? Атайын окуу жайга тапшыргансызбы? Же кийин эле пайда болду мындай ойлор? Албетте, ал окуу жайга ашпозчу болоюн деп чечкем себебим 3-класстан баштап үйдөн тамак жасай баштагам. Ошондо эле тамак жасаган абдан жакчу. Анан ошондон кийин эле мен ашпозчу болоюн деп чечтим. Түшүнүктүү. Үйдүн кичүүсүзбү? Үйдүн улуусумун. Анан сизге тамак жасатып коюштубу? Ооба. Жакшы көрөм. Өзүңүз. Эң биринчиси апамдын туулган күнү болчу да. Анан кийин эмне белек берерин билбей, анан өз колум менен тамак жасайын чечтим. Жакшы. Эжеңиз, карындаштарыңыз барбы? Ооба, карындашыбыз бар. Жакшы. Үйдө негизи мындай түшүнүк бар го. Ашпозчу болгондон кийин иште гана тамак жасайбыз, ал эми үйдө аял киши жасайт дегенчи. Сиздерде кандай, үйдө жасайсызбы тамак? Азыркы убакта жок, азыр жасабай калдык. Окуп жүргөндө жасачубуз. Ашпозчу боло электе. Ашпозчу болгондон кийин үйдө тамак жасаганга убактыбыз жок. Жакшы. Негизи ошо эфир башталарга чейин бир эле тамак жасайлы десем, жок, экөөнү көрсөтөм дедиңиз. Ооба, экөөнү көрсөтөбүз. Бат эле жасалчу тамак экен да демек. Ооба, бат эле жасалат. Ар бир тамактын өзүнүн ыкмасын таап алсаң, бат эле жасаса болот да. Жакшы, ооба, чынында эле. Жакшы, анан мен билишимче, сиз ресторанда дагы иштейсиз, Ооба, ресторанда да иштейбиз. Жалпысынан алганда канча болуп калды иштеп атканыңызга? Жалпысын алганда 6,5 жыл болуп калды. Бир топ эле болуп калыптыр. Ооба. 6,5 жылдан бери ушул ашпозчу кесиби менен иштеп жүрөбүз. Жакшы. Атайын курстарга барып окугансыз? Ооба, 18-лицейдеги ашпозчу курсуна барып окуганбыз. Анан үйдөгүлөр жакшы эле кабыл алыштыбы? Ашпозчулукка тапшырам десеңиз. Үйдөгүлөргө мен сегизинчи класстан баштап айта баштадым. Ашпозчу болом, тамак жагат деп. Жакшы. Ошондо эле сразу алып барып ташыбышты. Макуланды. Жаккан ишиң менен иште деп. Түшүнүктүү. Анан ресторан тууралуу эмнеге сөз келесиз? Ана экөөнү кууруйт экенбиз. Ооба, экөөнү куудук. Туз жана кара мурч коштук. Экөө курулуп турсун. Канча мүнөт кууруш керек? 5-10 мүнөт. Түшүнүктүү. Обязательно куруп атканда кара мурч менен туз салыш керек. Ошол эле убакта экинчи тамагыбызды баштай берсек болот. Бир учурда экөөнү тең жасайт экенбиз. Ооба, бир учурда экөөнү тең жасайбыз. Бат эле бүтөт экенбиз. Ооба. Анан ошо ресторан тууралуу сөз кылганымдын себеби ар кандай кардарлар болот эмеспи? Анан сизде мындай учурлар болгонбу? Мисалы, бир тамакты жасап жөнөттүңүз, анан ал жакпай калып сизге кайра жөнөтүп, же болбосо сизди чакырып алып, мисалы, ошол эле учурда ызы-чуу кылган балким. Ооба, андайлар да кездешет. Биз деле айтпайбыз, биздики баары жакшы, баары ордорду менен кезде болуп турат. Ал өз орду менен да. Сиздин эсиңизде калган ошондой окуя тууралуу айтып берсеңиз. Биздин эсибизде калган
1-2 жыл мурун бул эми афганский курдак деген чыкпады беле, сөөгү менен жейиле турган. Ооба. Ошондой жасачубуз. Ошол жасап атканда тузу көп деп чыкты да. Афганский курдак жеп көргөн кардарбы билбейм. Ага чейин эле аны заранее алдын ала бышырабыз. Ал 3-4 саатта бышчу тамакта. Ошону бышырып, элдердин баарына эле берип атканбыз. Анан акыркы эле кардарлар келип эле ошентип айтышты да. Аябай туздуу болуп калыптыр, биз төлөбөйбүз деп. Ошол жерден аябай спорт этишкенбиз да. Жок, ушундай болот, жок, мындай болот деп. Ошентип. Түшүнүктүү. Анан кардар да айлап анан эме кылып бергенбиз, скидка кылып. Негизи мен дагы ошол курдакты даамдап көргөм. Чынында эле кадимки курдактан айырмаланат. Ооба, кадимки курдактан айырмаланат. Кадимки курдакка окшош эле, бирок бышып атканда сөөгүн кошо бышырасың, ошондуктан кандай десем, кичине тушун этке окшош берет да. Тушун курдактыкы биз куруп бышырабыз го, а тияктан кичине туштетилип, ошон тушун этке окшош берет сөөгүн даамы чыкканда. Бул тооктун этин сиз өзгөчө ыкма менен кескиледиңиз да. Эмне себептен биз жалпысынан эле ушул боюнча кууруйбузбу? Ооба, жалпысы ушул боюнча эле кууруйбуз да. Кескилештин себеби ичине чейин маринад кирсин деп. Түшүнүктүү. Азыр ичине суу куюп алабыз. Бул кадимки эле суу май, э? Кадимки эле суу май. Зайтун майын да кошсо болобу? Зайтун майын да кошсо болот. Кимге кайсы май жакса? Жакшы. Негизи бул тооктун эти да абдан пайдалуу эмеспи? Анан салыштырмалуу жеңил да келет, э? Ооба, жеңил да келет. Азыр эми эмне кылабыз? Куруп баштайбыз. Таптуу мурчун кособуз, кызыл. Болду. Маринад этилди. Эми кошобуз. Болду, куруп берсин. Анан иштегениңизге 6 жыл болуп калыптыр. Окутайын деген пландарыңыз барбы? Же азыркы учурда окуучуларыңыз барбы? Азыркы учурда жок. Эми окуу жайлардан окуучулар келет. Биз үйрөнөт элек. Үйрөтсөңүз болобу деп жумушубузга практикант деп коет. Ошолор келишет, суранып. Үйрөткө болгон ошо практиканттар менен иштешип, өзүм окуу жайчы окутуу деген эмелер дагы, ойлор дагы бар. Буюрса ишке ашырабыз аны дагы. Азыр ишиңиз аябай көп болуш керек, э? Балким убакыттын жетишпестигине байланыштуу. Ооба, убакыттын жетишпесине, иш көп. Кыргыздарда айтчу эмес беле, күзүндө той дегендей. Ошондой сыяктуу бизде да убакыт жок азыр барына. Аябай буюрса бирок бар. Жакшы. Анан мындай кеп бар го. Ашпозчулар диета кармай алышпайт депчи, бул жактан кандай болуп калат? Ашпозчулар эмнеге кармаса болот? Анткени элестетиңиз дайыма ушул тамак үстүндө жүрөт, анан даамдуу тамакты жасаганда кантип өзүңдү кармайсың? Мен билбейм, башка ашпозчуларды, бирок өз жасаган тамагың өзүң, кандай айтсам, таттуу жакшы жасасаң да өзүң жасаган тамагың өзүңө анча даамдуу эмес болот да. Билбейм, мага ушундай. Мага өзүмө ушундай. Башка бирөө жасаса, мындай даамы тигиндей, мындай деп айтып эмете алам. Өзүмдүкүнө болгондо болбой калат да. Жакшы өзүм сыналбай каламбы же өзүм аябай катуу сынаймбы? Ал эми сиздин ишмердүүлүгүңүздөгү эң мындай кыйын жасалган тамак кайсы болгон? Эң кыйын жасалган тамак. Бир жолу жасап көрүп, окшошпой калып, анан бир нече жолу жасап жыйынтык чыгарган. Ал деген бир нече жыйынтык жасалган. Мен анда мындан 3 жыл мурун болуш керек. Осем Лампалайна деген ресторанда иштеп жүргөндө, биздин хозяин келип, гамбургер жакшы көрүп чалып. Мага гамбургер жасап бер деп туруп, сет гамбургерден биринен эме алып келип берди, мага гамбургер алып келип берди. Мону жеп көр, мага ушундай жасап бер деп. Ошол гамбургерге окшоштуруп жасап бер деп келген. Талаптары катууго? Талабы катуу болду. Ошону мен бир 2 күн жасап жүрдүм го. Жыйынтыгында окшоштубу? Жыйынтыгында окшоштурдук. Эсиңизде калган экен да? Эсимде калган ошол болду. 2 күн бою бир 20 ашык гамбургер жасасам керек.
Демек сиздин практикаңызда дагы андай учурлар болгон экен. Ооба, болгон. Сиз азыр алманы дагы кууруп атасыз, Ооба, э? алманы да менен. сахар, кум шекер менен Эмне кууруп атабыз. себептен? Кайсынысына кошобуз? Өрөктүн этине кошобуз муну. Тигин асты күйүп кеткен жокпу? Жок, күйгөн жок. Бисмилла. Өзүңүз кайсы өлкөнүн ашканасын жактырасыз? Өзүм Европаныкы. Негизи көбүнчө өзүбүздүкү эле жагат. Жакшы да, өзүбүздүкү эле жагат. Мен өзүм кыргыз болгондон кийин эле өзүм эле жакшы көрөт тамактарым. Беш бармак, манты, плов дегендей эле да. Ооба, чында эле чет жактын тамагын балким 1-2 күнгө чейин эле чыдайбыз дегенгечи. Анан өзүбүздүн ашканадан өтөр жок. Өз ашканага жетер жок. Өз жаш жактан бери ушул тамактарга көнүп жакшы көрүп калганыбызданбы билбейм. Азыр сиз эмне коштуңуз козгарынга? Азыр биз козгарынга сливки коштук. Сливки коштук. Азыр 1-2 мүнөт кайнайт, болду, даяр болот. Оп-оңой эле экен да. Оп-оңой эле, жеңил. Мен убакыт жетпей калат деп аябай коркуп аткан болчумун. Жок. Жакшы, жеңил, оңой, бат жасала турчу тамактар экен да. Идишти даярдап коеюн. Анан мындай суроо. Мисалы, кичинекей эле тамакты чоң тарелкага беришет да, эмне себептен? Коздош керек. Ар бир тамактын өзүнүн, кандай десем, өзүнүн сулуулугу, өзүнүн келбети болот да, мындайча айтканда. Ошону чыгарыш үчүн. Бизде көбүнчө бир тамакка мындай уюп эле салып коет го. Биз ошого көнүп калганбыз. Европада кичинекей тамакты чоң тарелкага коздоп салат. Ошондо көргөндө дагы сен жагымдуу көрүнөт, аппетитиң ачылат дегендей. Көрүнүшүнө дагы, даамына дагы да экөөнө тең басым жасаган. Биз көбүнчө бизде даамына багым жасап туруп эле ошондо эле. Анан көлөмүнө туура айтасыз. Анан ошо ашпозчулар үчүн атайын эл аралык сынактар болуп турабы? Ооба, болуп турушат. Сиз катышкан эмессиз? Жок, бизде убакыт жок болгондуктан катыша албай жүрөбүз. Пландар барбы? Бирок пландар бар. Чоң сынактар болсо ошолорго барып катышып. Ал эми Кыргызстан ичиндечи болгон мындай ушундай сынактар өтүп турабы? Ооба. Биз Кыргызстан ичинде андай сынактар өтүп турат көп эле. Катыша элексиз? Жок, катыша элекпиз. Бирок келишкен чакырышып, бирок убакыт жок болуп барган эмеспиз да. Эзип алат экенбиз да. Мына блендер менен эзип алабыз кирме сутту. Болжол менен 10 мүнөттө эле даяр болуп калды. 10 мүнөттө эле даяр болот. Мына аябай жытытым эле, аябай буркурап ашканабызды басып өттү. Мына биздин биринчи тамагыбыз даяр. Ал эми экинчини сиз аяктай бериңиз. Мен болсо биринчиге идиш даярдап турайын. Биринчиге идиш даярдаңыз. Анан ошонун аркасы менен экинчинин эле идишин алып келе берсеңиз болот. Идиштер даяр. Экинчинки да даяр. Ооба. Эми тамакты күтүп атабыз. Чыдамсыздык менен. Буюрса мына. Биринчинин тамагын азыр чыгарабыз. Сиз өзүңүз жогоруда айтып кеткендей эле, чынында эле ыкмасын билип алсак, бат эле ушундай даамдуу, ошол эле учурда пайдалуу да тамакты жасап койсок болот. Мисалы, бул козгарындын дагы пайдасы абдан көп. Ошол эле учурда иммундук системди да бекемдейт менин билишимче. Албетте. Европадагылар көбүнчө тамак жасап атканда дагы өз ошонун даамына, пайдалуулугуна карап турушат да. Өзүбүздүн каалообузга жараша коздоп алсак да болот. Сиз эмне менен коздоп атасыз? Сметана менен коздоп атабыз биз. Жакшы. Мына бир убакытта коз өзүңө жагымдуу. Жакшы. Чында эле бирок жагымдуу көрүнсө, огош бетер жеген келтирет. Жагымдуу көрүнсө огош бетер жеген келтирип.
тамакта бетин ачып турат. Мисалы тооктун эти экинчиге берилет го, анан мындай экинчиге берилет. жемиштер менен да аралаштырса болобу? Болот, албетте. Биз буга соус жасап атабыз. Карагаттын соусун жасап атабыз. Анан таттуу тамак менен ачуу тамактын айкалышуусу кандай болуп калат? Биз ачуу тамак жасабай элебиз, биз таттуу жасап атабыз. Тооктун эти ачууго? Жок. Ачуу эмес. Азыр анда даамдап көрөлү. Мага аябай кызык болуп атат. Кандай жыйынтык болот? Бул соусу жасалып атат. Бир аз кайнай калсын. Анан жакынкы арага кандай пландарды коюп атасыз? Кандай ийгиликтерди дагы көрө алабыз? Жакынкы арага койгон пландарыбыз боюнча эми дагы өзүбүздү өнүктүрүп, таанымал болуп, өзүбүздүн кыргыздын тамагыбызды өнүктүрүп чыгаруу. Кандай айтканда, жаңы форматта өзүбүздүн болгон эле бизди курдак же беш бармак ошол эле тамактар жаңы формат, европейский форматта чыгарууну ойлоп табууну. Өзүбүздүн кандайча айткан, мисалы кымыздан эле көп эле тамак жасаса болот негизи. Бирок ошону дагы өзүнүн даамын келтирип, өзүнүн одорду менен ошол эле маалда тамактын даамын басып салбаш үчүн, кымыздын даамын жоготпош үчүн да ошондой тамактарды ойлоп өзүбүздүн жакшы ойлорубуз. Ашканабызды көтөрүү дегендей да. Ошондой ойлордобуз. Анан кыргыз элинде мындай түшүнүк бар го, үйдө сөзсүз түрдө аял киши тамак жасашы керек депчи. Бирок адистердин, чет өлкөлүк адистердин айтымына караганда эң даамдуу тамактарды мырзалар жасашат экен. Анан бизде эмнеге мындай түшүнүк калыптанып калган деп ойлойсуз? Эмнеге бир андай түшүнүк, анткени айтып коюшат го кыргыздарда, аял кишилердин ою башка жерде болот дайыма. Кандай үй бүлөнү кароо, балдарды карап, өстүрүп, чоңойтуп, үйдө кечинде тамак жасаш керек, эртең муну кылыш керек, балдарды окууга даярдаш керек деп ошондой ой менен аял кишилердин ою тамакта болбойт деп. Эркек кишилер жасап атканда эмне жасаса да оюм бар ошондо болот деп. Ошондуктан деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Балким чынында эле ошондой. Ойлондурчу нерсе экен. Кана. Быштыбы? Буюрса бышты. Кара берели. Бисмилла. Матурай. Катыңызга башка алып туруп. Турайбызбы? Экиге бөлөбүз муну. Ортосунан. Так ортосунан экиге бөлүп туруп. Карагатты үстүнө куюп коебузбу? Үстүнө куябыз. Жакшы. Так, бисмилла. Айрым учурлардачы бир ишти кылып атканда маанайыңа жараша болот го. Анан ушул нерсе сизде кандай? Маанайыңыз жок болсо, жасап аткан тамагыңыз туура эмес чыгып калбайбы? Жок, андай деле болбойт. Туура эмес чыгып калбаса, өңүнөн эле чыгып калбаса, андай деле болгон эмес негизи. Маанайың жок болсо, бат-баттан жасайсың, мурдакыдай коздобойсуң. Ага чейин коздоп, көркүн ачып берип аткан тамагың анча деле коздобой каласың да. Анткени маанайың жок да жасаң келбейт. Бирок андай бизде боло элек. Жемиштер да кошулат экен да демек. Жемиштерди да кошуп. Мен кашыктарды даярдай берейин. Эң кызыктуу бөлүгү бул даамдаган учур. Биз даярбыз. Болду. Дагы бир жолу аталыштарын айтып коюңуз. Биздин телекөрүүчүлөр дагы бир рет эстеп калышсын. Анткени чынында эле оңой жана бат жасала турчу тамактардын бири болду. Тамактар. Биринчи биз жасаганыбыз грибной суп. Экинчи болсо өрдөктүн этинен. Экинчи тамагыбыз. Тамакы. Анда даамдап көрөлү биргеликте. Даамдап көрүңүз. Бисмилла. Мен негизи эле бирок козу карынды абдан жакшы көрөм. Анда сиздин тамагыңыз экен бүгүнкү. Сонун. Аябай даамдуу экен, мындай жумшак. Кана буну экинчисин эми бисмилла деп сизге кесип берейин, Аябай жактым ага. Алмасынан да кесип берейин.
Остейиңиз. Экөөнү бириктирип, Ana. Балайын. Siz de damdap көрбөйсүзбү? биз да дамдайлык бисмилла. Ошол эле учурда өзүңөр айткандай жемиштер менен таттуу кошсо болот экенби? Ооба. Мен чынында эле ойлоп аткан болчумун да, бул кандай депчи? Абдан даамдуу болуп турбайбы? Ооба, алма менен өрдөктүн этин кантип куруп атат деп. Ооба. Мен ойлочумун да, экинчи тамакка жемиштерди кошкондо болгону кооздук үчүн депчи. Бирок өзгөчө бир даамдуу бир даам келет экен, Өзгөчө буякта өрдөктүн этинин өзүнүн даамы, өрдөктүн өзүнүн даамы менен чогуу айкалыштырып бышыра таттуу соустар болот да. Ошонун бир түрү да өрдөктүн эти дагы, анан уйдун эти дагы көбүнчө айкалашып бирдей таттуу соус менен берилсе болот. Эң жакшысы. Бексултан, сизге терең ыраазычылык, чынында эле абдан даамдуу экен. Келип бергениңизге, жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө дагы бир ирет рахмат. Ал эми сизге көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Аябай жакшы пландарыңыз бар экен, сөзсүз түрдө ишке ашсын. Анан буюрса келечекте дагы берүүлөргө чакырып турабыз. Рахмат. Анан ошол эле учурда телекөрүүчүлөр менен коштошуп койсоңуз болот. Макуланда саламатта калыңыздар. Ийгилик күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар, берүүбүз уланууда.